Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Келкел платформасында TikToктун Кыргызстанда жабылуусу, анын себептери жана коомго, балдарга тийгизген таасири жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто психолог Тыштыкбек Бакытов жана блогер Акылбек Өмүрбеков болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо сиздердин экөөңүздөргө тең. Бул TikToкту жабуу чечимин укканда кандай кабыл алдыңыздар? Мындай биринчи реакцияңыздар кандай болду? Тыштык мырза, сизден баштайлы. Эми бул талкуу былтыркы жылдан баштап эле келатат. Анан негизги себеп бул балдарды кандайдыр бир зыян маалыматтан сактоо үчүн деп айтылды. Ошондуктан эми бул күтүүсүздөн болду деп айтса болбойт. Күтүү эле болду. Анан эми нормалдуу кабыл алдым, анткени бул ушул нерсеге алып келмек. Анан негизи эле эми саясий системага жараша дагы соц тармактарды чектөө бул ушул нормалдуу нерсе болуп көрүнүп атат да азыркы күндө. Мен биринчи укканда аябай наразы болгом чындыгында. Анан TikTok жабылат дегенде эл баягы ойлонуп, блогерлер да бир ойлонуп, кылып аткан иштерин өзгөртүп, бир акыл эске келет го деп ойлогом, бирок тилекке каршы ошо биринчи айтылгандан кийин азыркы күнгө чейин эч нерсе өзгөргөн жок. Бирок мен муну эч кандай бийликтин сөз эркиндигин чектөөгө байлашынын такыр эсептебейм. Бул болгону эл өзү ушул нерсеге татыктуу болуп атат. Айла жок, өкмөт жабып атат деген ойдомун да. Чындыгында эми кээ бирлер үчүн зыян дагы бар, пайда жактары дагы бар, бирок зыянын дагы биз жок деп айта албайбыз да. Сиз дагы, мен дагы. Ошондуктан айла жоктон өкмөт ушундай чарага барып атат деген позицияда. Ушул эле нерсени улаянда суроону сизден баштасам, эмне үчүн мисалы бул социалдык тармакты жабуу чечими кабыл алынганда, мындай бул жаш балдарга зыян маалыматтарды таратууда, ар кандай туура эмес маалыматтарды таратууда деген негизде жабылып атат да. Анан ушул чечим кабыл алынганда эмне үчүн сиз азыр ушул мындай зыян тарабы жөнүндө айттыңыз, блогерлердин жоопкерчилиги жөнүндө айттыңыз. TikTokто кандай маалымат таратылат? TikTokто эмне үчүн сөз эркиндигине такыр байланышы жок деп атпайм. Чындыгында TikTokто отургандардын баары эле билет, эч ким ал жактан жаңылыктарды окубайт да. Ал жакта эмне көрүшөт? Вайн көрүшөт, юмор көрүшөт, музыка угушат, анан жана жинди эфирчилер бар, донаттан акча тапкандар, ошолор деле көрүшөт. Ал жакта мен билбейм, жашоодо бир дагы кишини көрө элекмин TikToктон отуруп, жаңылыктарда монтип аткан турбайбы, Америка монтип атыптыр, Кыргызстанда монтип атыптыр деген бир дагы маалымат жок. Жана экинчи эң чоң категория бул товарлар жөнүндө. Машина сатылып атышы мүмкүн, квартира сатылып атышы мүмкүн, бир жаңы набор ачкыч келди достор, арзан баада сатылып атат. Ошондой эле мындай жалпы айылдагы элге ошол эле нерсе кызык да. Биз чындыгында андай маалымат таратуучу деле бул бир инструмент эмес TikTokчу. Экинчиден дагы эмне дедиңиз? Балдарга зыян тийгизип атат деп атпайсызбы? Ал жактан айта турчу жерим, чындыгында бардык социалдык тармакта родительский контроль деген бар да. Ата-эненин контролдогонго социалдык тармак мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, мен ата болсом, менин баламдын аккаунтун өзүмдүн Instagram'ыма же TikTok'ума байлап коюп, ал поисктен эмнени издеп атат, кандай видеолорду көрсүн, кандай видеолорду көрбөсүн, комментарий жазсынбы, жазбасынбы, бардыгын контролдоп турууга мүмкүн. Бул жактан эми өкмөттүн билбейм азыркы учурда башка бир чоң проблемалары болуп аткандыктан элге ушундай роликтерди жеткирүүгө, тартууга балким неге чамданган жок билбейм да, билбегенден айтпаш керек. Бирок ошондой маалыматта элге жеткен жок да, чындыгында. Бирок ошону стимулдаштыра турган бир түрткү берген жок деп ойлойм. Ошондуктан азыркы биздин жинди тиктокерлерди көрүп алып, биздин жаштарга чындыгында терс таасир берип атат. Муну ата-энелер да көзөмөлдөгөн жок, эч ким көзөмөлдөгөн жок. Ошондуктан реалдуу түрдө зыяны бар. Сиздин оюңузча чынында TikTok балдарга, биз себеби дегенде биз дайыма айтып келебиз да, бирдеме десе эле балдарга жаман таасир берет экен депчи. Анан канчалык балдарга туура эмес үлгү болуп атат, туура эмес тарбия берип атат, туура эмес мындай нерселерди көрсөтүп атат дегенге канчалык кошуласыз? Балдардын психологиясы ушундан канчалык көз каранды? Ооба. Эми негизи социалдык тармактардын, гаджеттердин эле көп колдонуусу ар бир эле адамга, балдарга эмес, бардыгына эле зыян болушу мүмкүн. Ошол эле эми кандайдыр
кандайдыр бир баягы зависимостька алып келет да. Анткени биз билебиз, эгерде оюнду деле көп ойносо, тамакты деле көп жесе, эфирди деле көп көрсө, телефонду деле көп көрсө, ушул бир зависимостька алып келет. Анан чындыгында бир чети макулмун бул зыян экенин, бирок бул зыян эмес дегенге ар бир ата эне өзү жооптуу да. Биринчиден, анткени бирөөнүн баласына бирөө эч качан жоопкерчиликтүү эмес. Анан TikTok'ту жаап коюу бул эң эле арзан ыкма болуп атат, анткени жаап койсок эле бүт көйгөйлөр чечилет да. Бирок ошол эле башка балдарга зыяндуу маалыматты алсак, мисалы Кыргызстанда порнография чектелген эмес, Мисалы биз азыр Google'да ачып эле кандай гана порно эмени маалыматты издебесе дагы чыгат видеолор. Мен күбө болгом, баягы мурунку учурда билесиңер, азыр эми эч ким интернет клубтарга барбай калды. Интернет клубтар бар эле ошондой учурда, ушул студенттик кезинде барып отурганда кичинекей балдар отурушат да, анан бир 10 жашта, 12 жаштагы балдар го, анан ушундай бир видеолорду көрүп атышат. Анан балдар эмне көрүп атасыңар, бул туура эмес, болбойт деп айтсам, анан нам же не запрещает деп жооп беришти да. Анан ошол жакта баягы эле кайра эле ата энеге дагы суроо да, эмне үчүн аларды контролдобойт, карабайт депчи. Анан мен ойлойм, баягы мамлекет кайсыл жака көңүл бурса жакшы болот эле. Балдардын баягы мектептен тышкары убактысын өткөрүүгө курстар болсо, атайын мамлекет тарабынан арзан, же болбосо бекер, атайын кружоктор болсо мектептердин алдында, ошол эле жаштардын борборлору бар, ошол эле жанакы маданият үйлөрү бар, биздин ошол эле баягы китепканалар бар. Ошонун борборлордун алкагында мындай көп иш чараларды өткөрсө, балдар балким интернеттен алысыраак болмок. Бирок биринчиден бул ата эненин эң биринчи жооптуу бул. Анан бул жакта айтып кетти, баягы ата эненин контролу деген функция бар. Чындыгында Инстаграмда да чектөө бар, ошол эле TikTok'то дагы. Бирок бул ата энелердин кайдыгерлигинен мамлекет баягы башка блогерлерге, ошол эле акча тапкандарга, маалымат тараткандарга чектөө коюп койгон эң туура эмес болуп атат. Анткени дагы бир нерсе бул, ал жактан мисалы көп окууга тиешелүү деле сонун маалыматтарды алып атат балдар чындыгындачы. Мисалы кээ бир темаларды түшүнө албайт. Мисалы Казакстанда жанагы химиядан берген мугалимди билебиз, Вана Teacher деген, ошол мисалы аябай түшүнүктүү маалыматты химиядан жеткирип атат. Балдар, мен ушунча жыл түшүнбөй жүрдүм эле, эми ушул формуланы түшүндүм деген ситуациялар көп да. Ошондуктан мен ойлойм, бул алып туруп эле такыр чектеп салуу бул туура эмес жол болуп атат азыркы учурда. Акылбек мырза, сиз өзүңүз дагы блогерсиз, өзүңүз дагы мындай ар кандай темадагы видеолор тартасыз, алардын мындай юморго тиешелүү жактары да бар. Негизи блогерлерди ушундай юмор тартат экен деп чектеп койгон канчалык туура? Мисалы TikTok менен же Instagramдын айырмасы барбы? Мен сизди мисалы Instagramдан көп көрөм да видеолоруңузду. Эми бул жакта бизчилеп юмор тарткандар үчүн чектеп эле да ал жактачы. Ал жакта жанагы айтып эми баары эле билгендей түз эфирдеги жана жиндилерди көрүп атат. Анан мисалы көпчүлүк блогерлер ошол жоопкерчиликти биринчиден ала албасак, экинчиден эл өзү ала албаса, сиз айтып атпайсызбы, ата энелер кайдыгер болот, ооба, ата энелер баардыгын контролдош керек. Бирок азыркы жашоодо баламды багышым керек, өзүмдү багышым керек, квартиранын баасы тигил, мунун баасы бул болуп атып, баягы баласы ыйлап турган кезде эме телефонду деп TikTok'ту берип коюп бир көбүрөөк жумуш жасап үй бүлөмдү багайын деген ата энелер көбүрөөк болуп атат да. Ошондуктан TikTok'ту колдонгон балдар көбүрөөк болуп атат. Анан жаш балдар ушундай жинди болуп баратса, ата энелер кайдыгер болуп атса, блогерлер өзлөрү кайдыгер болуп атса, блогерлердин азчылыгы ушундай жакшы контент жасайлы деп атсак, бизди эч ким колдобой атса, бизди мисалы мен акылдуу контент жасасам, өлө мындай налып, достор монткиле деп чыгарсам, мени көргөнчө таякта бир көчүгүн көргөзүп аткан бир түз эфирдеги баланы көргөн бирөөгө кызыктуураак да. Эл өзү ошол нерсени көрүп атат. Анан ушул учурда мен өкмөт катарында ойлонуп атам да, жаштардын келечеги үчүн, мындай эртеңки күндө жинди маньяктар чыкпаш үчүн, өлкөнүн коопсуздугу үчүн айла жок биз ушул нерсеге барышыбыз керек. Балким эртең билбейм, өкмөт кандайдыр бир программанын негизинде бир видеолорду даярдап, таратып чыгып, достор, родительский контроль деген бар, ушул жөнүндө маалымат алгыла, же болбосо ал жөнүндө ою жок болсо деле сиз экөөбүзгө окшоп ушинтип талкуулап атсак, балким мен мүмкүн күндө
журналистский контроль дегенди балким көрүп аткан бирөө билди да, ошентсе болот беле, кажеринде да азыр TikTok'та ачып балким карап атат да. Ушундай талкуулар болуп турса, элдин көңүлүн бурдура алсак, анан ошол нерсе жетет деп ойлойм да. Так өкмөт айла жок, жабышы керек болуп калды го деп эле өкмөттүн тарабынан карап, улуттун келечеги үчүн туура эле чечим болду го деп ойлоп атам. Бирок көп мүмкүнчүлүктөр бар эле. Ошол эле мисалы эми TikTok деген мындай да, тыйындын эки тарабы бар да. Машина менен деле, мен машина менен баратып сизди сүзүп кетсем, машина зыян экен деп жаап салсак болот да. Бирок бир эрежелерди киргизип койсок, туура айдаганды үйрөтүп койсок, ал кете берет. TikTok'то деле ошол да. Мисалы үчүн Арген деген сигма чыкты, мисалы канча 20 миллион подписчик бүт дүйнө жүзү көрөт да. Ал келип туруп Кыргызстандын эң кооз жерлерине барып туруп, мына Кыргызстан деген ушундай жер деп койсо, бизге туристтер келиши мүмкүн. Мүмкүн эмне үчүн Маданият министрлиги блогерлерди чакырып алып, достор, силер бүгүнкү күндө жаш балдарга, элге контент жаратып атасыңар. Өлкөбүздө момундай көйгөй болуп атат идеологиялык. Келгиле, могул нерсени көбүрөөк чыгарып бергиле. Ушуга идеяларыңар болсо, биз ачыкпыз, колдон келишинче жардам беребиз. Бир же болбосо бир конкурс уюштуруп койсун блогерлер арасында. Кыргыздын жаш балдарга эң көп жакшы таасир берген бир видео эң көп лайк алса, министерстводон момундай бийлик белек беребиз деген сыяктуучу. Ошондой нерселер чындыгында болгон жок, аны кабыл алабыз. Ошол нерселер болсо көбүрөөк нерсеге жетмекпиз да, бирок тилекке каршы ал нерсе да болгон жок. Анан өкмөт ал нерсени кыла албагандан кийин кайсы бир деңгээлде макулмун, ооба, мындай эрте чечим чыгып калышы мүмкүн. Бирок чечиши менен биз бүгүнкү күндө талкууга чогулуп отурабыз да. Болбосо дагы эле ар ким кайдыгер болуп жүрө бермек болушу керек. Тынчтык мырза, сизге ушул Акылбек айткан нерселерди улай эле суроодо, негизи ушул адамдын психологиялык мындай бүт мүмкүнчүлүктөрүн социалдык тармактарга байлап, анан ушуну көп көрсө, мисалы айтып атпайбы, маньяктар чыгып кетиши мүмкүн деген сыяктуу. Ушулар канчалык мүмкүн? Чын эле эмне үчүн биз бүт жоопкерчиликти берип атабыз да? Себеби дегенде мен TikTok'та атайын бүгүн карап көрдүм да, анан карап көрсөк 12 жаштан жогору деп турат. Мен өзүм колдонбойм, бирок атайын карап көрдүм, 12 жаштан жогорукуларга гана мындай аны көчүрүп алса болот деген сыяктуучу. Демек, аны алганда деле элдер алдап алып атат да, балдарына дагы мындай көчүргөндө делечи 12 жаштан жогорусуңбу десе макул дегенчи. Ошонбас. Эми ооба, чындыгында бул канчалык деңгээлде социалдык тармактар адамдын негизи эле психикасына, ой жүгүртүүсүнө таасир этет. Мындай жакшы изилдөөлөр биздин өлкөдө жок тилекке каршы, бирок көбүнчө бул Орусияда жана Америкада болгон изилдөөлөргө таянсак, ал жакта айтылган чындыгында өспүрүм убакытта негизи эле бала ушу мектеп курагындагы балдар көбүрөөк социалдык тармакты колдонгондо баягы өзүнүн көңүл чогултуусу баягы эме деп коебузбу, концентрация деп коебуз го, ошол анан вниманиясы начарлайт, баягы эс тутуму начарлайт деген изилдөөлөр бар. Чындыгында бул жакты баягы макул деп айтышыбыз керек. Бул тараптан баягы балким чектөө баягы туура чара болот, бирок ошол эле учурда биз баягы азыркы дүйнө, жаңы дүйнөдө негизи эле балдарды бул технологияга көнгөндөн кийин аларды кайра чектеп коюу бул дагы чоң стресске алып келет да, чындыгында. Анткени бул жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Эң биринчи телевизорлор чыкканда биздин чоң аталарыбыз деле ага аябай каршы болушкан. Мен мисалы ата-энем айтат, ушул бизде телевизор пайда болгондо аябай көп көрбөгүлө зыян болот депчи. Көзүңөр көрбөй калат же дагы такыр эле ушуга кирип кетесиңер, туура эмес маалымат берип атат деген ишенимдер болгон. Ошондуктан ойлойм, бул дагы бир жаңы технология болгондуктан буга дагы азыр чоң адамдардын, ата-энелердин көз карашы мамлекеттик ушундай болушу мүмкүн. Бирок биз эгерде бул нерсенин зыянын азайткыбыз келсе, анда чындыгында ата-энелер үчүн, балдар үчүн дагы ушул негизи эле интернетти, соц тармактарды колдонууга кандай чектөөлөр бар. Күнүнө канча колдонсок зыян эмес, мисалы тилекке каршы бул жакта сиз айтып кеттиңиз, ушу балдар азыр ата-энеси иштеп жүрөт, акча таап атат, анан балдарга берип коет, мен отуруп турчу деп, же өзүмдүн оокатымды ишимди кылайын депчи. Бирок азыр эми ушу соц тармактар негизи эле интернет бул эме болуп калды да, баягы соска да, жаңычы. Кичинекей бала ыйлап атса, мээде бергенде тамак жеп баштайт бала. Бергенде унчукпай ыйлабай калат. Тилекке каршы биз өзүбүз ушундай жүрүм-турумга көндүрүп атабыз. Ошондуктан бул нерсени дагы өзгөртүш оор. Бирок ойлойм, мамлекет эгерде чындыгында биздин балдарыбызды коргоосу келсе, анда министр баягы билим министрлиги тарабынан да балдар үчүн негизи эле баягы интернетте
интернетте кандай алып жүрүү керек, анын зыяндыгы кандай, күнүнө канча колдонуш керек деген баягы атайын сабактарды, ошол эле кибербуллинг дегенди байкап атабыз. Ушу соц тармактардын эле ичинде жүргөндө аябай бири-бирин басмырлашып, уяткарышып болуп калды. Ошондуктан мен ойлойм бул жакта мамлекет тарабынан да башка чаралар көрүлсө бул натыйжалуураак болот. Анан ооба бул чындыгында чоң адам үчүн, кичинекей бала үчүн дагы чындыгында зыян. Анан башында айтып кеткендей ушул психиканын өнүгүшүнө, анан жанакы кыска мөөнөттүү маалыматты сактап калганга эле мээси багытталып калат да. Ошондуктан бул жакта баягы чектөөлөрдү караш керек. Бирок такыр эле алып салуу, чектеп салуу деген болбойт. Азыр карасак, мисалы, мага деле 12ден кийин мен текшердим, VPN аркылуу иштей берет экен. 12ден иштебей калды. Мегаком мобильный интернет бар эле, бирок азыр VPN элдин баары эле кайра колдонуп иштеп баштады. Ошондуктан баягы мындан дагы чыгуу жолдору бар да. Ошондуктан бул дагы жакшы чара эмес, чектеп коюу. Элдин баары эффективдүү эмес. Ошондуктан мамлекет башка чараларды көрүш керек деп ойлойм. Акылбек, сизге суроодо, эгер ушундай контентти башка социалдык тармактардан, интернеттен башка жагынан тапса болобу? Мейли VPN-да иштебесин, такыр эле Кыргызстандын аймагында TikTok жоголуп кетти дейли. Сиз айткан жанагы туура эмес маалыматтар, начар контент, ушуну башка жактан тапса болобу? Башка жактан эми TikTok'тогулар акча таап көнө алышты да. Балким алар Instagramга кайтып келиши мүмкүн. Балким Instagramда түз эфирге чыгып, Instagramда азыр донат кылса болбойт, акча которсо болбойт, бирок балким анын дагы айласын табышат. Анан кайсы бир күндөрү балким Instagramдагы TikTok окшогон баарыбызды куураткан, жаш балдарга зыян келтирген бир инструментке айланат. Анан балким Instagramда жабат, балким алынан YouTube'га өтөбүз. Анан YouTube'ду жабабыз дегенде элдин баары ошондо чыгышы мүмкүн. Биз такыр эле сөз эркиндиги чектелип калды, келе башка көйгөй чечели дегенде, балким жанагы мен айтып аткан идеологиялык деңгээлде, аң сезимдүү түрдө адамдардын ой жүгүртүүсүн, алардын социалдык тармакты кантип туура колдонсо болот деген нерсеге мындай көңүл бурулуп баштайбы, балким ошол убакта. Азырынча бул TikToктун жабылышы анчалык деле түрткү бербей эле. Көбүнчө ошо бизнесмендерге, блогерлер алып чыгып атат да. Элдин көпчүлүгү бирок комментарийлерде караса рас эле жаптыңар деп. Кээ бирлери болсо эми анын эмне кереги бар дейт, бирок аларды байкасаңар баласы жок. Мындай мага окшогон бойдоктор да көбүнчөсү. Ата энеси барларын бар, ошону рас кылды, кереги жок деген кишилер да көбүнчөсү. Бирок бул нерсе жакшы нерсе эмес, бирок азыркы учурда чектөөдөн башка бизде мен альтернатива көрбөй атам да. Анан ошол мен таң калтырган нерсе, мисалы, сиз айттыңыз, TikTok'то акча тапса болот, анан мындай блогерлер өздөрүнүн ошол эле майда бизнес дейбизби, орточо бизнес дейбиз, көбүнчөсү TikTok'тон иш жүргүзүшөт экен. Анан эмне үчүн ушундай убакытта блогерлер ой жаппасын деген ойду айтуудан көрө, мындай VPN жүктөп алсаңар колдоно берсе болот экен деген да, мындай тез эле ошондой бир реалдуулукка көнүп баштадык да, VPN жүктөсөңөр иштейт экен. Анан ушуну үйрөтүп башташты да, чечимге каршы чыгардан мурун. Эмне үчүн ушундай болуп калды деп ойлойсуз? Себеби блогерлердин баары эле кандайдыр бир деңгээлде мындай элдин жүзүнө чыгып айтпаса дагы жүрөгүндө билет дагы мындай не то блогерлер бар экенчи. Туура эмес контент жазалап аткан ар бир тиктокер билет да чындыгындачы. Бирок элдин жүзүнө айтпашы мүмкүн өзүнүн ошол эле бизнес үчүн, өзүнүн контенти үчүн. Бирок чындыгында баарыбыз билебиз да ошондой контент болуп атканын, эл дагы ошондой контентти көрүп атканын тилекке каршы билебиз. Ошондуктан ушундай болуп атат. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен мисалы ойлогомда TikTok'то деген кыргызстандыктар көп колдонушат муну деген. TikTok жөн эле Instagram'дан айырмаланып жеңилирээк болгон үчүн кайсы бир белгилүү блогерлер гана эмес, айылда отуруп алып контент жараткандар көбөйүп атпады беле. Эмне үчүн ушулардын баары жаңы реалдуулукка бат эле баш ийип беришти? Мен ойлойм, бул биздин коңшу өлкөлөрдө дагы болгон абалга тиешелүү. Анткени Өзбекстанда дагы бул бөгөт коюлган, Индияда, ошол эле Россияда мисалы карасак, Орусияда Instagram, Facebook бардыгы чектелген, бирок бардыгы эле колдонуп жүрүшөт. Бардыгы эле мыкты блогерлер дагы эле ошол Instagram'дан акча таап атышат, өзүнүн баракчаларын продвигать этет. Ошон үчүн ойлойм, бул алардын баягы эмеси болуп атат да, сунушу катары алардын
жашоого болгон баягы адаптацияланган механизмдерин колдонуп атышат го дейм. Ошондуктан баягы мамлекет кыла берсин, а биз болсо өзүбүздүн жолубуз менен кыла беребиз деген үчүн алар баягы улантып атышат го дейм да бул нерселерди. Ушул жерге толуктоо кирип сурооңуздун түпкү максатына эми түшүндүм да. Эмнеге блогерлер мындай наразы болуп, баш ийип калдыңар деп атпайсыңар, анан ошо мындай бир нерсени макташ үчүн, мисалы, могул телефон үчүн аягына чейин күрөш үчүн могул телефон толук ак экенин билишиң керек да. Болбосо уяласың да бул нерсе үчүн, элдин алдына чыгып, силер эмне муну сатып, бул эң жакшы телефон болчу деп, бирок мунун бир жеринде сынык болгончу мен кичине мындай айткандан тартынып калып атабыз да, ошондой жанагы айткан сөзүмчү. Ошондуктан кээ бир блогерлер анчалык аягына чейин дагы тура албайбыз да чындыгында. Себеби зыяны дагы болуп атат. Демек, сиздин оюңузча TikToктун жабылуусу Кыргызстанда эч кандай сөз эркиндигине, саясий темалар менен тиешеси жок го? Жок, себеби бизде көптөгөн башка альтернативалар бар. Instagram бар, YouTube бар, Telegram бар. Сиз айтып аткандай эле VPN менен ушунчалык адам TikTok оорукчан болуп киргиси келсе, аны деле өтүп кире берет да. Бийликке да көргөзөт, чектөө чындыгында таасир береби же бербейби? Же элдин баары эле VPN менен кирип аягыда эле олар сага чектөөдө демек мындай таасир бербейт экен, андан көрө элдин аң сезимин балким өзгөртөбүз деп балким ойлонуп башташат. Сиздин оюңузча бул канчалык саясий чечим болуп деп ойлойсуз? Эми бул популисттик кандайдыр бир көз карашта болуп калды окшойт. Бардыгын эле жаап салалы, чектеп салалы, анан деги эле Кыргызстанда болуп аткан саясий процесстерди карасак, ошол эле баягы бейөкмөт уюмдарга чектөө киргизүү же анан соц тармактарды эметүү, анан баягы массалык маалымат каражаттарына дагы чектөөлөр киргизүү негизи эле талкуу болуп жатпайбы бул нерсенин баардыгы. Ошон үчүн бул бардыгын бир мындай чогултуп система катары карасак, бул чектөө катары бир же болбосо сөз эркиндигин чектөө болуп эсептелиши мүмкүн. Анан негизи эле баягы балдарга такаганына дагы бир комментарий айткым келип атат да. Негизи эле тарбия дегенде, тарбиялаганда дагы бул тарбия бул чоң мамлекеттик бир идея да бир чети. Мисалы тарбиянын дагы кандайдыр бир жолдору, ыкмалары, методдору бул саясий системалардан көз каранды чоң. Анткени мисалы биз азыр мисалы карасак, былтырдан баштап биздин балдарыбызга мектепте жана дежурствону киргизип сөзсүз түрдө өздөрү кылсын, башка бирөөлөр жуубайт, аны атайын балдар өздөрү жуусун деп баштады. Анткени Япониянын бир кандайдыр бир эмесине таянып да. Бирок бул бир чети биз балдарды өзүнө келтирип мындай нормальный кылабыз деген мындай идея болуп атат да. Анткени биздикилер жалкоо болуп кетти, анан деген биз балдардын укуктары деп атып эле такыр жалкоо кылып салдык, ата-энебизди сыйлабай калды деп. Ошон үчүн ойлойм, бул чындыгында чоң идея катары, мамлекеттик деңгээлде ой катары карасак, бул чоң бир системанын, чоң бир ойдун, идеологиянын бир башаты болуш керек деп ойлойм да. Анан эми канчалык натыйжалуу бул биз көрөбүз. Бул анткени аламдашкан дүйнөдө өзүнчө бир кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизип же болбосо жаңыдан бир нерсе баштоо бул аябай кыйын болот. Бирок ойлойм, бул эми өзүнүн натыйжалуулугун бир 2-3 жылдан кийин көрсөтсө керек. Анан интернетте жалаң гана жакшы маалымат болуш керек. Мындай баарыбыз эле мындай бир идеалдуу адам тарбиялаганга маш эмеспиз. Анан ошондой болушу керек. Интернет жалаң тарбия бериш керек, интернет жалаң билим бериш керек деген идеянын өзү канчалык туура же ишке ашырса болобу ошол идеяны? Эми идея жакшы, бирок чындыгында жашоодо андай болбойт. Жакшы адамдар бар, жаман адамдар бар, жакшы ойлор бар, жакшы мамлекеттер бар, жаман мамлекеттер бар. Ошондуктан мен ойлойм, эми жалаң эле жакшы маалымат болуш керек дегенден алысмын. Анткени биз баардыгын контролдой албайбыз. Биринчиден, экинчиден биз ошол балдарды кандайдыр бир жакшы маалыматты тандап алганды үйрөтүшүбүз керек да. Мисалы бул нерсе критикалык ой жүгүртүү жөнүндө дагы мисалы айтышыбыз керек. Сен эгерде бул маалыматты мындай талдаш керек, бул туура эмес, баамдап көр, салыштырып көр деген нерселерди биз мектеп учурунда үйрөтсөк, мен ойлойм, анда балдардын баягы аң сезими кичине өзгөрөт. Азыр мисалы мектепке барсаңыздар, мектеп программасында технологиялар менен баягы карым-катнашты түзүү негизи эле кантип колдонуш керек, атайын бир ушул интернетте кандай алып жүрүш керек деген сабактар деги эле жок.
Да, информатика эле сабагы бар, ал жакта компьютерди колдонгонду үйрөтөт. Бирок маалыматты талдап азыркы күндө кандай кылыш керек, ошол нерсеге үйрөткөн нерсе жок да. Ошондуктан мен ойлойм, бул дагы ойлонуш керек да. Жаңы дүйнөдө биздин билим системабыз канчалык деңгээлде, ушу жаңы балдарды тарбиялаганга дал келет жана туурабы туура эмес. Сиздин оюңузча ушул тармакта мындай сиз айтып калдыңыз, мамлекет мындай жакшы контенттерин жаратуусуна өбөлгө болсо жардам берсе жакшы болмок деп. Бул тармакта ушундай саясат кандай жүрүшү керек? Социалдык тармактар менен иштетүү. Бул эми мындай бир эле тармак менен чечилбейт го, бул аябай комплексный неме, мындай подход деп коет го. Ошондой нерсе мамлекеттик деңгээлдеги пиар компания керек. Ал пиар компанияда биз эң үлгүлүү жаран деген сиз айтып атпайсызбы, идеалдуу болуш үчүн үлгүлүү жаран ким, ошонун сүрөтүн ушун бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда билбейм мен көрө элекмин да, үлгүлүү жаран ким. Биз ким Манас атабызга тең элебизби, же кимге мага тең элебизби, же сизге тең элебизби? Жок, ошол нерсе жок, четкий, эч ким айта албайт да. Үлгүлүү кыргыз деген ким дегенде эч ким айта албайт. Ошол нерсенин жок болушу бул мамлекеттик деңгээлде бир пиар компаниянын жок болушу. Ошол эле жаш балдар эмне үчүн ата-энесин сыйлап атат, же мугалимин сыйлап атат? Себеби биз честный болгон кишилерди бүгүнкү күндө сыйлабай элебиз. Бүгүнкү күндө коррупционер болуп, мындай барсетка көтөрүп келсе, келиңиз төргө өтө калыңыз деп аны сыйлай калып барктап, бул коррупционер, бул ичип жеген, муну биз сыйлабашыбыз керек деген түшүнүк жок болуп атпайбы элечи? Жаш балдар эмне баягы төргө отуруп, чоң тукан тарткан, коррупционер болуш керек экен, муякта иштеш керек экен деген ой жүгүрткөн үчүн алар бүгүнкү күндө жөнөкөй мугалимди сыйлабай эле, сиз экөөбүздү сыйлабай эле, алар жип тепкен, барсетка көтөргөн кишилерди мындай образец, эталон кылып, ийгиликтүүлүктүн эталону катары көрүп атат да. Демек биз үлгүлүү жарандын престиж катары ошону берсек, адамдар байлыкка эмес, ошол образецке туура келгенге умтулушат да. Ал нерсени ким аркылуу беребиз? Ошол бардыгы медиа аркылуу. Бул кино болушу мүмкүн, билем. Бүгүнкү күндө кинолорго эми азыр акырындан жардам берип, мындай багыт берип башташты, бирок ошол кино аркылуу берсек болот, ошол эле блогерлер аркылуу берсек болот. Билбейм, маданияттын орду, медианын орду биякта аябай чоң да. Кошумча айта кетсем, ушул эми азыр ушул канча жылдан бери кыргыз жараны деген концепция бар. Азыркы күндө мен ойлойм, мамлекет жакшы аракеттерди кылып баштады да бул тарапта. Ошон үчүн бул кыргыз жараны деген концепцияны негизи эле тереңдетүү, ушул менен иш алып баруу, бардыгыбызды бириктирүү, бир кандайдыр бир идентификация болушубузду каалап аткан программа бар да. Мен ойлойм, бул баягы башы жакшы. Ошондуктан бул нерсени колдосок, сиз айтып кеткен баягы чыныгы идеалдуу жаран кандай деген нерсе чыгат го дейм да келечек. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Ошон үчүн эгер бул темада негизи эле ушул берилген суроолорго кошумчалар болсо айтып алсаңыздар болот. Эми эмне айтмакчымын көрүүчүлөргө, негизи ата-энелерге ар бир балабыздын кандай маалымат ал колдонуп атат, кандай ким менен дос болуп атат, кандай билим алып атат, бул ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жоопкерчилиги биринчиден. Ошондуктан мамлекетке да түртүп коюп, алар чектебеген үчүн биздин балабыз жаман болуп кетти деп жоопкерчиликти оодарбаш керек. Ошондуктан ар бир үй бүлө өзүбүздөн баштасак, өзүбүздүн балдарыбыздын коопсуздугун карасак, ошондо жакшы болот го дейм да. Ошол эле жанакы педофилия учурлары да көп болуп атат, зомбулук учурлары. Бул ата-эненин бала менен болгон мамиленин тыгыздыгы жок болгондугунан негизи болуп атат да. Ошондуктан биринчиден үй бүлөдөн башташ керек деп ойлойм. Менин сүйлөгөндөрүмөн TikTok жапканда сүйүнүп аткандай ой калып калышы мүмкүн, бирок чындыгында андай эмес. Мен каршымын, бирок учурдагы бийликтин бул киргизип аткан чектөөсүн азырынча актайм. Себеби бул чектөө биздин блогерлерди ойлондурууга, жалпы элдин аң сезимин өзгөртүүгө бир түрткү берип, жаңы башка эффективдүү механизмди, эффективдүү жолун табууга ушундай талкууларды талаштан тактык жаралат дейт. Ошого бир эң чоң түрткү болуп берет деп ойлойм. Ошондуктан TikTok, Instagramдар эч качан жабылбасын. Болгону чектөөлөр аң сезимде болуш керек жана ар бирибиз кайдыгер карабай, ар бирибиз эмне маалымат алып атабыз, кантип алып атабыз, ошону контролдоп башкара алсак, бардыгы өзүбүздүн колубузда. Ошондуктан TikToктун азырынча жабылышы азырынча туура деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн TikToктун жабылуусу, анын коомго, балдарга тийгизген таасири жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто психолог Тынчтыкбек Бакытов жана блогер Акылбек Өмүрбеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.